Исхак Саматович, 9%-ды 7%-га же 5%-га түшүрөлү деп көптөн бери талаш болуп келатат да. Бирок ошол 9%-ды ушул созуп чогуу кабыл алганбыз да баарыбыз. Кимдер каршы болду, кимдер макул болду, эсимде жок экен. Көпчүлүк кабыл алганбыз. Ошо менен эле келатканбыз да. Анан азыр 7%-ге 7%-га түшүрөлү деген проект азыр биринчи окуудан өттү. 5% өтсө бул андан да жакшы болот эле. Бирок тилекке каршы мындай 7% өтө тургандай болуп турат да. Мен да ошол 7%-ын авторумун. Көзүн жетип атат. Реальность ошондой. Реальность ошондой. Сиз жанагы сарказмыңызды бу жерде неме кылбаңыз. Bununuz ötpöy üçün özünüz de bilip durasız. Просто мындай жөнүнө кыйналабыз да. Төө сурасаң бее берет дегендей 5%-иңиздер өзүнүн эмесин актады. Чындап эле 5% болгондо анан ошо 7-ге токтолдук да. В общем, мындай мурдага кайтып келели депчи. Менин оюмча азыр 5% менен кыйналбай эле ушул жерде жанагы ордуна кайтып келебиз десек, анда 5 миллионду 1 миллионго түшүргөндү өткөзүп, 5%-дан баш тартып эле койсоңуздар, эгер туура келсе, 5% менен азыр жөн эле чабышабыз да, азыр комитеттен дагы менин оюмча колдоо таппайт, чындап эле. Залга жетпейт. Менин оюмча, эгер раз 9%-дан 5%-га кайтып келип атсак, анда 5 миллионду да, мурда 1 миллион болчу да, ошондой беле? 5 миллионбу? 10 жылы эме болду. Ошого эгер бул экинчи сунушуңуздарды рахмат, мен түшүндүм. Кандай болот экен? Бирок менин оюмча азыр 5% колдоо таппайт. Мен сурооңузга түшүндүм. Сиз айткан сөзүңүздө ачуу болсо да чындыктын көпчүлүк болуп атат. Мен түшүнүп турам аны. Бирок сиздин кесиптештериңиз 4 кесиптеш декабрдан баштап сунушталган мыйзам бүгүнкү күнгө чейин чубалдырып алып келип каралбагандан кийин анан кийин ушул 4 киши баш тартса, бул таптакыр аброюна чоң шек келет да. Мен ойлоп атам, депутаттар жалпы жыйында чечим кабыл алсын. 7% болсо 7% болсун, 9% болсо кала берсин. 20% кылабыз десе 20 кыла берсин. Бирок менин пикирим боюнча 5% бул 100 миңге жакын добуш болот да. Biz 3 деп сунуштаган жокпуз, 60 деген сунуштаган жокпуз да. Эми айтып көрөбүз. Мен деле түшүнүп турам. Биздин президентибиз өзүнүн пикирин айткандан кийин жалпы депутаттардын пикири ошого окшоп кетип баратат да. Мен түшүнүп турам. Ал эми талкуу мезгилинде мен ойлоп атам, процедура боюнча биз биринчи окууда кабыл алгандан кийин экинчи окууга чейин сиз айткан өзгөрүү болушу мүмкүн да. Ошондо биз сунуштаган жок дегенде 50% сунушубузду колдоп, эки мыйзамды бириктирип кетсек, туура жол болмок деген сөз бар да, процедура боюнча. Ал эми таптакыр эле баш тарткыла деген мен аны баш тарта албайм, мисалы үчүн. Келгиле, биринчи окууда өткөрөлү экөөнү тең. Анан экинчи окууга коштуруп туруп, сиз айткандай бир чечимге токтосо депутаттар ушу боло берет да. Мен ойлойм, техникалык ушул туура болот да. Жанагы обсуждение болуп, коомдук талкуу болуп, шайлоочулар да карап турат, биз ушул жол менен, туура жол менен барсак, ыңгайлуу болот. Мен да түшүнүп турам. 5%-да азыр менин кесиптештерим көбү колдобойт. Бирок мыйзам ушундай тартип менен кеткен жакшы болот да. Биз 9% көбүрөөк болот, жок дегенде ушу 7%-га түшсөк деген бир ай мурда ошондой эле көз караш болуп атканда ушуга дагы түшүрө алабызбы, депутаттар колдоо табабы депчи. Азыр 7%-га бир аз колдоо таба тургандай түшүнүк болгондой, эми 5-ти талашып атабыз да. Мындай чындыкты реальностьты деле караш керек да. Сыртта дагы депутаттардын 7%-га сунуш кылган депутаттарды фамилиясын чыгарып, ушундай эмелер болуп атпайбы? Бирок ушуга деле макул болуп атканбыз да, өзү бир ай мурда элечи. Кана эми ушу жок дегенде ордуна келтирип алсак деп. Анан ушуга келе турган
мындай прогноз түзүлүп калгандан кийин депутаттардын көпчүлүгү колдоп эметкен. Азыр эми кайра мындай кылып атканыбыз менимче дагы деле бир аз ашыкча Мен түшүнүп турам, бирок биздин мыйзам долбоорубуз декабрдан баштап кирген болчу. Ошол эле кеп болуп атат. Мен эч ким мени талашкым келбей атат. Баары бир депутаттар чечет. Комитеттер бүгүн кандай чечим кабыл алса деле сессияга чыгарыш керек болот. Ошондуктан мен бир гана тактикалык туура жолду айтып атам. Биз кабыл алып берип, экинчи окууга бириккен вариант алып бергенде, балким ошондо бирдикке барабыз да. 9% кылган автордун өзү келгенде азыр ошо жакшы болмок да. Мен түшүнүп турам. Өзү келгенде өзүнө жакшы суроолорубуз бар. Мен деле ушул залда 9% киргизгенде мен боюмча эсиңизде болсо мен каршы чыгып айткан элем. 9%га сунуштагандар Ал эми башкача заман болот деп биз ойлойбуз. 4 демиргечибиз. Анын ичинде бирөө сиз айткан киши да.